Саламатсыздарбы? Кутманды кечиңиздер менен Ала Тоо маалымат программасы түз эфирде. Соңку кабарлар менен тааныштырып студияда Мирлан Маматалиев жана Лунара Маматова. Алгач күндүн маанилүү окуяларынын кыскача анонсун назарыңыздарга сунабыз. Президент Жалал Абад облусунун активисттери менен жолукту. Ошондой эле өлкө башынын катышуусунда Жалал Абад облусунун Көк Жаңгак шаарында жаңы казарма ачылды. Өзгөчөлөнгөн лейлек килемдери Бишкекте. Иш-чарада каалоочулар уздардан килем токуунун сырларын дагы үйрөнүштү. Абитуриент кесипти туура тандай бил. 11 жыл мектепте билим алган окуучулар бүтүрүү кечесине кызуу даярданып жатат. Эми алардын көпчүлүгү кайсыл жогорку окуу жайды тандашы мүмкүн. Кененирээк мен Мээрим Бакир кызы айтып берем. Президент Алмазбек Атамбаев Жалал Абад облусуна болгон сапарынын жүрүшүндө бүгүн облустун активисттери менен жолукту. Жолугушуу суроо жооп беретинде өттү. Анда негизинен президент өлкөнүн өнүгүшү, ири энергетикалык, инфраструктуралык долбоорлор тууралуу көпчүлүктүн суроолоруна жооп берди. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев өлкөнүн Евразиялык экономикалык бирлигине кошулуусунун маанилүүлүгүнө токтолду. Муну менен катар Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун каражатын үнөмдүү колдонуу керектигин да белгиледи. Өлкө башчысы өлкөнүн интеграциялык процесске катышуусу айыл чарба тармагынын өнүгүшүнө түрткү болоруна ишенем. Ал эми чек ара боюнча делимитация жана демаркация маселесин тез чечилет деп ойлойм деп белгиледи. Президент мамлекеттик саясаттын негизги багыттары болгон жемкорлук менен күрөшүү, дин саясаты, жаштарды колдоо жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу да айтып берди. Өлкө башчысы ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Көк Жаңгак шаарында болуп, аскер бөлүгү үчүн курулган жаңы имараттын ачылышына катышты. Аталган жайда учурда жүздөгөн жоокер атуулук кызматын өтөөдө. Бул жерде Илбирс деп аталган атайын бригада жайгашкан. Кененирээк Назира Ахмедованын материалында. Окуу талаасына чыгардан мурда жоокерлер теорияны окушат. Аскердик күжүрмөн даярдыктар атайын аянтта өткөрүлөт. Ал эми аскер бөлүктүнүн башчысы дем алуусуз иштейт десе болот. Мындай татаал жумуш үчүн айлык акы да жакшы төлөнөт. Жолдош Кыргыз өлкөсүнүн куралдуу күчтөрүнүн баш колбашчысы 26-чы өзүнүн атайын багыттагы Илбирс бригадасы жаңы аскер шааржанасынын салтанаттуу жөнөтүлдү. Аскер бөлүктө бүгүн кош майрам жаңы имаратты пайдаланууга берилиши жана ага өлкө башчынын катышуусу кызматкерлери кубантты. Президент Алмазбек Атамбаев аскердик ант жана кызмат мамлекеттин ишенимдүү тирөөчү болуп келгендигин белгиледи. Андыктан аскер кызматкерлерине өзгөчө көңүл бурулат. Мен да ишенем, Кыргыздын жигиттеринде, Кыргыздын армиясында, Кыргыздын жоокерлеринде жүрөк бар, негизги ушуда. Албетте, мындан ары көрүп атасыңар, мамлекет армияга башкача мамиле кылат. Буга чейин мына өтүксүз калтырган болсо мамлекет, мындан ары көрүп атасыңар, момундай шаарчылар салынып атат. Мына татынакай форма кийип атасыңар. Кудай буюрса, 1 жылдын ичинде бардыгын кийиндирип бүтөбүз жаңы формага. Министр сөз берип атат, эмдиги жылдын бир күзүнө чейин бүт ушундай татынакай формага өтөбүз. Жаңы курал жабдыктар келип атат. 1000 тонна курал жабдык келди, дагы 1000 тонна келет. Керек болсо дагы келет. Кыргызстан өзүн коргогонго жарап калды. Аскердик бөлүктө курулуш иштери бүтүрүлүп, жоокерлерге казарма, ашкана, спорттук залы, күжүрмөн унаа паркы, окуу корпусу, медициналык бөлүмү, конференция залы курулду. Аскердик техникалык базаны түп тамырынан жаңылоо, модернизациялоо жана учурдагы аскер техникаларын оңдоп түзүү иштери башталды. Өткөн жумада атайын багыттагы кызматкерлер Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун аскердик машыгуусуна катышты. Алар Жалал Абадтан Душанбеге чейин жолду аскер техникасы менен басып өтүштү. Натыйжада жоокерлер мыкты ийгиликке жетишти. Күчтүү армия керек. Кеп санында эмес, кеп сапатында. Сапаттуу армия керек. Мен билем сиздердин бригада жакында эле ушу Тажикстанга, Афганистандын чек арасына чейин өзүңүз ушул жерден басып барып келдиңер. Ал жерден да Кыргызстанды уят кылбай, татынакай өзүңөрдү көрсөтүп, мына ошол машыгын өткөргөн ОДКБнын башчысы, генеральный секретарь Николай Николаевич Бардюжа абдан мактады. Кыргыз аскерлерин, ушу сиздин бригадаларды. Ошондуктан жоокерлер сиздерге чоң рахмат. Барган жериңенден уят кылган жоксуңар. Бул Кыргыз жоокеринин атайын багыттагы аскердик жүрүшү. Бул күнү алар аскер бөлүктүн түрүнө жана аскердин чин боюнча бөлүнүшпөйт. Анткени өлкөнүн башкы командачысынын алдында басып өтүү ар бир жоокер үчүн чоң сыймык.
Өлкө башчысы аскер кызматкерлеринин жаңы казармасы менен таанышты. Ошондой эле ашканада болуп, жоокерлер менен бир столдо отуруп баарлашты. Бул жердеги аскер кызматкерлеринин балдары үчүн бала бакча жок. Президент бул көйгөйдү дароо чечүүнү буйруду. Эмне болсо да мекенди коргоо кесиби эл арасында аброюн жоготпой келет. Илбирс Атайын багыттагы бригадасы жайгашкан аскер бөлүктүн өмүрү мекенге арнаган жаштардын саны арбын. Президент Жалал Абад шаарындагы номер 6 орто мектебинен кабар алды. Жергиликтүү тургундар 1938-жылы ишке берилген мектептин эски имаратынын ордуна жаңысын курууну суранышты. Учурда мектептин имараты авариялык абалда. Окуучулар болсо башка окуу мекемелерине билим алышууда. Алмазбек Атамбаев эл алдында тийиштүү кызматтарга мектептин жалпы сметалык баасын иштеп чыгууну тапшырды. Назира Ахмедова, Алтынхан Бабаев, Улан Сатиев, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Беларусь президенти Александр Лукашенкоға апасынын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Телеграммада кайрат кылыңыз, сизге жана үй бүлөңүзгө күч берсин деп жазылган. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган парламент делегациясынын Россия Федерациясына расмий иш сапары башталды. Жээнбеков иш сапарынын биринчи күнүндө Россиянын федералдык жыйынынын мамлекеттик думасынын төрагасы Сергей Нарышкин менен жолугушту. Төрага Кыргызстандын Евразиялык экономикалык бирлигине кошулуусу тууралуу келишмелерди эртерээк ратификациядан өткөрүүгө чакырды жана Кыргызстандын жарандарынын Орусиянын аймагында жүрүү мөөнөтүн узартуу, аймагына кирүүнү чектөөнү алып салууга көмөк көрсөтүүнү сурады. Нарышкин ЭЭП боюнча ратификацияны чукул арада карап чыгууга аракет кылабыз деди. Ошондой Кыргызстан аймагында ишке аша турган ири энергетикалык долбоорлор тууралуу сөз болду. Ошол эле күнү төрага Асылбек Жээнбеков баштаган парламенттик делегация Кремль дуалынын боюндагы белгисиз жоокердин эстелигине гүл чамбар коюшту. Жогорку кеңештин коалициялык көпчүлүктөгү фракциялар референдум өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгону турат. Парламентарийлер тилекке каршы конституциядагы айрым беренелер өзүн актай албаганын убакыт көрсөттү деп белгилейт. Ошондуктан баш мыйзамды өзгөртүү мезгил талабы дейт фракция лидерлери. Алардын айтымында мыйзам долбоорду жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн дайындоо, кол тийбесик маселеси, депутаттар фракциянын чыгаруу, эл өкүлдөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана шайланган премьер-министрдин кайра депутаттык мандатка ээ болушу, ошондой эле жогорку соттун төрагасы менен орунбасарларын шайлоо тууралуу ченемдер камтылган. Өкмөт жогорку нарын гэстерине жер тилкесин бөлүү үчүн биринчи этабында 10 миллион сом кенемте төлөдү. Мындай маалыматты энергетика жана өнөр жай министринин орунбасары Айбек Калиев жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымында гэстер үчүн 554 гектар жер бөлүнгөн. Бул 4 гэсти 2019-жылы бүткөрүү мерчемделди. Эгер алар курулуп бүтсө, жылына 1 миллиард киловатт-саат электр энергиясын бөлүп чыгарат. Кытай ишкерлери Кыргызстанда биргелешкен ишканаларды ачып, өлкөнүн экспорттук деңгээлин көтөрүүгө жардамдашууга даяр. Бул боюнча сүйлөшүүлөр Кыргыз-Кытай ишкер форумунда өтүп, Кытай өндүрүшүнүн товарларынын көргөзмөсүндө да айтылды. Кытайлыктар кайсыл тармактарга кызыгуу артууда? Бурулай Посурманкулова билүүгө аракет кылды. Зер буюмдары, телекоммуникация, электрондук өндүрүш, курулуш, тигүүчүлүк жана фармацевтика тармагындагы 30га жакын Чжэцзян провинциясынын товарларынын көргөзмөсү Бишкекте бир күнгө уюштурулду. Кытай өндүрүшүнүн мындай көргөзмөсү Кыргызстанда алгач ирет өттү. Кытай товарларынын көргөзмөсүнө үй тиричилик буюмдарынын бардык түрү коюлган. Кытай ишкерлери өздөрү чыгарган продукцияны биздин өлкөдө сатып гана тим болбостон, бул жерден өздөрүнө өнөктөш таап, өздөрү чыгарган продукцияны биздин өлкөдө да чыгарууну каалашат. Мисалга, Кыргызстанда тигүү тармагы өнүгүп жатканын эске алышып, мондай электрондук тигүү машинасын бизде өндүрүү каалоосу бар. Кытайлыктар Кыргызстан аркылуу 180 миллион калкы бар Евразия экономикалык аймагынын базарына кирүүнү максат кылат. Исторически даже сложилось так, что бизде улуу жибек жолу менен байланыштырган тарыхый байланышыбыз да бар. Кытай ишкерлери ошол тарыхый байланышты бизнес аркылуу кайрадан жандантууга кызыктар. Өлкөбүздүн ЕЭПке кошулуусу да кызыгуу жаратууда. Себеби Кыргызстан Кытай ишкерлеринин ЕЭПке чыгуусуна коридор болуп берет. 25 майда Кыргыз-Кытай ишкер форуму өттү. Анда буга чейин Кытай товарлары Кыргызстан аркылуу коңшу мамлекеттерге тарап келсе, эми алар өлкөдө жаңы ишканаларды ачып, сапаттуу продукция чыгарып, приоритеттүү багыттарга инвестиция салууга кызыгып жатканы айтылды. Бизди Кыргызстандын инвестициялык саясаты кызыктырат. Инвесторлорду колдоо болсо, биздин ишкерлер мында келип иштөөгө даяр. Азыр баарын карап байкап жатабыз. Кытайга барган соң программабызга жараша иш баштайбыз. Форумда эки өлкөнүн айрым ишкерлери тил табышып, келечекте биргелешип ишке ашырчу план түзүүгө да жетишти. Мисалга, ишкер Жумамидин Асанов Кытай технологиясы менен дан эгиндерин өстүрүүнү сүйлөштү. Не только күрүч, көп организмге пайдалуу нерсе, гречка деген нерсе бар.
тару деген нерсе бар. Ошол нерсени булардын опыты менен биздин опытыбызды биргелештирип ушул жерде өнүктүрөлү деп аткан. Экспорттук деңгээли төмөн Кыргызстан үчүн Кытай ишкерлеринин келүүсү оптимисттик маанай жаратарын адистери белгилөөдө. Кайсы гана бизнес болбосун, кытайлыктар өздөрү ачабы же кыргыздар менен биргеликте ачабы, бул жаңы жумушчу орундарын түзүү, бул Кыргызстанда эң приоритеттүү багыттардын бири. Өкмөт Кыргыз экономикасын бекемдөөгө багытталган бардык ишкер долбоорлорду колдой турганын билдирип келет. Урулай Сурманкулова, Элжар Асанбаев, Коомдук биринчи канал. Азыр кезекте Ош студиясына берсек, Авазбек, саламатсызбы? Бизге маалым болгондой, Ош шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген өлкөлөрдүн катышуусунда канал патруль аталышындагы операция өттү. Иш-чара кандай жыйынтыкталды? Саламатсыздарбы? Жогоруда белгиленгендей, ЖККнын курамына кирген өлкөлөрдүн маңзаттарга каршы күрөшүү кызматтары атайын канал патруль аталышындагы операциясы Ош шаарына жыйынтыкталды. Бул ири операцияны жыйынтыктоо үчүн ЖККнын башчысы Николай Бардюжа, Орусиянын маңзаттарга каршы күрөшүү федералдык кызматынын башчысынын орун басары жана ЖККнын курамына кирген өлкөлөрдүн маңзат менен күрөшүү кызматтарынын жетекчилери катышты. Операция 18 майдан 23 майга чейин болуп, бул учурда 1 тонна 618 килограмм наркотикалык зат колго түшүрүлгөн. Аны менен бирге 2108 нарко кылмышкер аныкталып, 12352 кылмышчы козголгон. Биргелешкен бул операциянын жүрүшү маңзат соодасы менен күрөшүүгө жол ачты дешти жыйындын катышуучулары. Эми мындан ары бул оңдуу иш-чаралар ЖККнын курамына кирген өлкөлөргө стратегиялык план катары кабыл алынып, системалык түрдө иштей баштайт. Наших специальных сил. Бул жолугушууда маңзат менен күрөшүүнүн эффективдүү жолун көрсөтө алдык. Мындан арыда биз ушул иштерди улантып, маңзаттарды сатууга бөгөт коюу багытында иштерди алып барууну уланта беребиз. Эл аралык координациялык штаб бул именно Кыргызстандын түштүктөгү борбору Ош шаарында жайгашты. Бардык күч органдарынын кызматкерлери, мореки ОДКБнын составына кирген мамлекеттердин күч органдарынын кызматкерлеринин баары, алар улуттук штабтардан эмне иш кылып атканын, канча киши бул мероприятияга катышып атканын ал жактан борбордук бул биздин штабка информацияны берип турду. Быйыл республиканын бардык мектептеринде кышкы эс алуу 4 күнгө создуктурулганына байланыштуу акыркы коңгуроо салтанаты 29 майга жылдырылган. Бүтүрүүчүлөр бул салтанатка кызуу даярдыктарын көрүүдө. Жылдагыдай эле бүтүрүү кечеси кафе-ресторандарда жана автоунаалар менен шаарда жүрүш жасоого тыюу салынды. Бул күнү окуучулар, тартип сакчылары жана мугалимдердин көзөмөлүндө болот. Кененирээк Актилек Гүлжигит кызы айтып берет. Саналуу күндөрдөн соң республиканын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо кагылат. Мектептердеги негизги майрамга бүтүрүүчүлөрдүн даярдыктары күч. Бул жылы бүтүрүүчүлөр ата-энелери менен мектептин короосунда өтүүчү салтанаттуу линейкага гана чогулат. Кафе-ресторандарда, жаратылыш койнунда же болбосо унаалар менен жүрүш жасоого тыюу салынгандыгы боюнча окуучулар кабардар. Бирок бул маселеде ар ким ар кандай пикирде. Чет жакка чыгып, эс алып, кечелерди уюштурушуп, көңүлдү өткөрүшчү. Быйыл биздин эми убагыбызга мындай нерсени жок кылып койду. Биз дагы бул акыркы бүтүрүүчү күнүбүздү эсте каларлык кылып өткөрүшүбүздү каалайбыз. Кортеждерге, ресторандарга, ошондой ыйларга тыюу салганда да жакшы пикирдемин. Себеби азыр мурунку болгондо ар кандай кырсыктардын алдын алат. Анан мугалимдердин, баягы ата-энелердин дагы көңүлү дайыма тынч болуп турат. Бул багытта Ош шаардык билим берүү башкармалыгы ата-энелер комитеттери, мектеп директорлору жана башка тиешелүү тараптар менен иш-чараларды аткарып жатат. Акыркы коңгуроо салтанаты мектептин короосунда өткөрүлөт. Бардык мектептерде Кыргызстан боюнча 9-да башталат. Максималный 1 саат, минимальный 1:45 мүнөт ичинде болот. Эгерде ошол буйрук бузула турган болсо, бул жерде ошол мектептин жетекчисине мыйзам чегинде кызмат орду каралсын дегенге чейинки катуу жаза колдонулат. Мэрия тарабынан мындай жолугушуулар болду bizde. Bizde ошол жолугушууларда биздин ата-энелер деле барып катышты ошол жерге. Анан көрүшүп быйыл былтыркыдан дагы быйыл катуураак тыюу болгондугуна байланыштуу ата-энелер деле балдарын тыйышып. Бүтүрүү күнүндө милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Окуучулардын коопсуздугун сактоо башкы максат дешет алар. Азыртадан тиешелүү иштер алып барылып жатат. Ош шаарынын Ош облусунун аймагында жалпы айдоочуларды топтоп атайын түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошондой эле ошол ресторан,
чоң кафелердин жетекчилерин алып келип ошол мектеп окуучуларынан каражат алып жанында шан шөкөт өткөрбөө боюнча да түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Чындыгында бул сапар өтө көзөмөл катуу болот. Бүтүрүү күнүндө ар бир мектепке тартип сакчылары бөлүнмөкчү. Ал күнү 3000ден ашуун элдик кошундар жана 2000дей милиция кызматкерлери иштейт. Ал эми жерлерде аялдар кеңештери менен аксакалдар соттору да жардамга келет. Актилек Гүлжигит кызы Акжол Айбашев, Коомдук 1-канал, Ош. Акыркы коңгуроо темасы Бишкек студиясына улантылат. Мен болсо сиздер менен коштошом. Мирлан, сөз сизде. Рахмат Аваз. Быйыл жалпы билим берүү мектебин 67 миңден ашуун окуучу аяктайт. Эми алардын алдында жоопкерчиликтүү чечим чыгарып, кесипти туура тандоо маселеси турат. Ал эми жогорку окуу жайлар болсо билим берүүнүн жаңы стандарттарын сунуштап баштады. Теманын уландысы Мерим Бакир кызынын репортажында. Жалпы билим берүү мектептериндеги бүтүрүүчүлөр акыркы коңгуроо майрамына учурда кызуу даярданууда. Алар мугалимдерге ыраазычылык билдирүү үчүн концерттик программа тартуулайт. Көпчүлүк бүтүрүүчүлөр болочок кесибин тандап койгон. Мен да ошо ата-энемди жана элдин дагы ошо кыргыз элинин ошо кызы болуп ошо доктурдук кесипти өзүм кичи кезимде халат кийгенди жакшы көрөм да. Режиссерлук кесипти тандап алганымдын себеби көптөгөн кызыктуу кинолорду тарткым келет, дүйнө жүзүнө таанымал кинолорду тарткым келет да. Көбүнчө эми оюмда бар, кыялымда Оскар сыйлыгына жетсем деген. Биз сурамжылоого алган бүтүрүүчүлөрдүн тандаган кесиптери жана тилектери учурдун негизги талабы. Быйыл республика боюнча 40 000 студент бүтүп жатат. Алардын бардыгы эле өзүнүн кесиби боюнча жумуш орундарын таап же такыр эле иштебей коебу белгисиз. Статистикага ылайык алардын көпчүлүгү кесип тандоо учурунда жаңылыштык кетирген. Ошондуктан кесип тандоо эң жоопкерчиликтүү чечим. Быйыл дагы жалпы билим берүү мектебин бүтүп жаткан 67 000 бүтүрүүчүгө билим берүү министрлиги техникалык кесиптерди тандоого чакырууда. Күчтүү көйгөйлүү болуп аткан бул кесиптер, бул жанакы техникалык адистер, инженер, строитель, архитектор, дизайнер деген сыяктуучу. Педагогика адистери, медицина адистери, туризм жана тейлөө адистери. Өлкөдө жогорку окуу жайлардын саны 50дөн ашат. Демек бүтүрүүчүлөр үчүн тандоо мүмкүнчүлүгү кенен. Ал ортодо жоштор үгүттөө иштерин баштады. Маселен, Кыргызстан эл аралык университетин бүтүргөндөргө 2 диплом берүү жаңылыгы киргизилди. Мындан ары бул окуу жайды бүткөндөр Кыргызстанда жана Латвия, Индия, Словакия жана Швейцария сыяктуу мамлекеттерде иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Барып алып, ошол жерде англис тилде окуп, сертификат алып, TOEFL экзаменди берип бар. И окуганда бирдин предметтерди алат. Информатика болобу же экономика болобу, ошонун баарын экзамен берет. Экинчи курстун студенти Бекболот мындай сэндвич программасынын киргизилгени үчүн кубанганын жашырбайт. Котормочу кесибин окуп жаткандыктан мен үчүн келечек кенен дейт ал. Студенттер үчүн абдан жакшы возможность болду заграницага чыгып иштеп жана окуганга. Республика боюнча акыркы коңгуроо майрамы 29 майда белгиленет. Бүтүрүүчүлөр болсо абитуриент болот. Бирок абитуриент кесип тандоодо бүгүнкү күндүн талабын гана эске албастан өзүнүн шыгына дагы карашы керек. Мерим Бакир кызы, Медержан Бейшев, Коомдук 1-канал. Жалпы республикалык тестирлөөнүн суроолорун сүрөткө тартып жарыялап жиберген бүтүрүүчүлөр бүгүн кечирим сурады. Алар Бишкектеги илим билим берүү комплексинин бүтүрүүчүлөрү болгон. Окуучулар досторуна жардам берүүнү максаттап туура эмес кылган аракеттин кийинчерээк түшүнгөнүн билдирди. Гүлшан Кулматова теманы улантат. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы республикалык тестирлөөсү 19 майда башталган. Тестирлөөнүн биринчи айлампасы бүткөн кезде Агамир аттуу абитуриент тесттин суроолорун сүрөткө тартып алып, аны Отжалан аттуу досуна жиберген. Досу болсо ал сүрөттөрдү өзүнүн башка мектепте окуган досторуна WhatsApp аркылуу тараткан. Ошентип отуруп маалыматтар интернетке жарыяланып кеткен. 19 мая я сдавал общеамериканский тест. Мен 19 майда жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүп жатып, маселенин канчалык олуттуу экенин элес албай эле тестти телефонума сүрөткө тартып алып, аны досума жибергем. Туура эмес жасаганымды, өз күнөөмдү мойнума алам. Абитуриенттерден жана өз мектебимден кечирим сурайм. Я просто хотел помочь ребятам. Мен болгону досторума жардам бергим келген. Тартылып алынган сүрөттөрдү Түрк лицейинде окуган досторума таратканмын. Телефонго жалпы 7 сүрөт тартылган. Болгону 3 сүрөттү WhatsApp аркылуу жибердим. Бул мага сабак болду. Өз жасаганымды мойнума алам жана абитуриенттерден жана ата-энемдин алдында күнөөлүү болдум. Мен алардан кечирим сурайм.
Бул окуядан кийин Агамирдин тапшырган тестинин жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ал быйыл эч бир жогорку окуу жайга кабыл алынбайт. Ал эми тартылган сүрөттөрдү башкаларга жайылткан Отжаландын тагдырын комиссия чечет. Биз абитуриенттер менен сүйлөштүк. Ээн баштык жасагандардын мойнуна алып өкүнүп жатат. Бул балдар жаман баага окуган балдар болсо да мейли эле, болгондо да мыкты баага окуган балдар болуп жатпайбы? Бул балдардын аракети менен бүтүн окуу комплексибиздин аброюна шек келип жатат. Биз абдан ыңгайсыз абалда болуп жатабыз. Ал эми билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Инна Валькова тест тапшырмалары алдын ала жайылып кетпеш үчүн бардык чаралар көрүлгөнүн айтат. Приходится делать огромное количество вариантов. Тест тапшырмаларынын көптүрдүү варианттары алдын ала даярдалат. Кокус ушундай учурлар болуп калса, тест дароо өзгөртүлөт. Тест тапшырмаларын абитуриенттер ар кандай методдор менен жайылтып салышы мүмкүн. Ишенич жок. Азыркы учурда технология өнүккөн. Жада калса камерасы бар, көз айнек, калем, топчулар бар. Мындай окуялар Кытайда, Орусияда жана башка өлкөлөрдө да болгон. Жалпы тестирлөө өнөктүгү өлкөдө 14 жылдан бери жүргүзүлүп келатат. Аны билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору өткөрөт. Быйыл мектепти 75 миңден ашуун окуучу бүтүрүүдө. Гүлшан Кулматова, Эсен Турабикеев, Коомдук 1-канал. Кыргызстан демократиялык кыймылынын түзүлгөнүнө быйыл 25 жыл болду. Президент Алмазбек Атамбаев буга карата өзүнүн куттуктоосун жолдоду. Анда мындай деп айтылат. Быйыл Кыргызстандагы демократиянын карлагачы болгон Кыргызстан демократиялык кыймылына чейрек кылым толду. Кыргызстан демократиялык кыймылы кыргыз демократиясынын башаты дегенге татыктуу. Ал азыркы Кыргызстандын эгемендүү демократиялык түзүлүшүн түптөгөн даңктуу тарыхка ээ. Кыргызстан демократиялык кыймылынын биринчи жетекчилери Акматов, Тургуналиев, Жекшеев, Матказиев, Дыйканбаев жана башка уюмдун жүздөгөн активдүү өкүлдөрү өлкөдөгү демократиялык жолдун пайдабалын түптөгөн десек жаңылышпайбыз. 1990-жылдагы кайгылуу ош окуяларынын кесепетин басаңдатууга, улуттар аралык тынч мамилелерди түзүүдө, ошол кезде мамлекетте стабилдүүлүктү сактап калууда да бул кыймылдын өкүлдөрүнүн эмгеги зор. Ал эми кыргыз тилинин мамлекеттик макамга ээ болушуна Кыргызстан демократиялык кыймылы негизги ролду ойногон. Кыргызстан демократиялык кыймылынын аракетинен улам 1990-жылдын октябрь айында мамлекетибизде алгачкы жолу альтернативдүү шайлоонун негизинде президент мамлекеттин башчысы болуп калган. Мындай бийлик алмашуу Борбордук Азия чөлкөмүндөгү республикалардын ичинен биринчи болуп Кыргызстанда ишке ашкан. Кыргызстан демократиялык кыймылынын 25 жылдык мааракеси оттуу болуп, элибиздин биримдиги андан ары бекемделе берсин. Кыргызстан демократиялык кыймылын түптөгөндөр бүгүн коомдук жыйын өткөрүп, ошол учурдагы демократия менен азыркы демократиянын ордун талкуулады. 1990-жылдын 26 майында Кыргыз СССРинде биринчи жолу Кыргызстан демократиялык кыймылын уюштуруу жыйын өткөргөн. Бул кыймыл СССР таракап кеткен алдында Кыргызстанда коммунисттик режимге ачык атаандашкан саясий күч болуп чыгып, өлкөдөгү демократиялык жараянды тездетүүдө орчундуу роль ойногон. Кыргызстан демократиялык кыймылы кыргыз элинин жана республикада жашаган жалпы калктын саясий, социалдык, руханий кулчулуктан бошонушуна, өз эркине, оюна жана укуктарына ээ болушуна чоң салым кошкон. Ошондой эле бул кыймылдан учурдагы айрым белгилүү саясий партияларды өсүп чыккан. Жыйындын соңунда 26 майда Кыргызстандын демократия күнү деп белгилөө жана президентке Казат Акматовго кыргыз эл баатыры наамын берүү сунушун киргизүү боюнча 2 резолюция кабыл алынды. Көрсө сөз эркиндиги деген бул зор күч турбайбы? Анан КПССтин талкалануусуна алып келди. КГБнын шайы болуп калды, иштей албай калды. Мамлекеттик жанагы тоталитарлык система кулап түштү. Ошентип отурган союздук республикалар биз Кыргызстан өзүбүзгө көз каранды эмес, суверендүү мамлекет болобуз деп талап кое баштады. Ошо талапты койгондо бир уюм түзүш керек болуп калды. Мындай жөн эле ар ким эле көчөдө айта бергени болбойт да. Бир уюм түзүш керек болуп калды. Ошондо биз Кыргызстан демократиялык кыймыл деп түздүк. Лейлек районунун уздарынын колунан чыккан килемдер Бишкектеги тарых музейинде көргөзмөгө коюлду. Көргөзмөгө жалпы жонунан 100гө чукул көлөмдүү килемдер жана майда килемчилер коюлган. Мындан тышкары уздар иш-чарада килем токууну дагы үйрөтүүдө. Лейлек килеминин өзгөчөлүгү Гүлнара Касымбекованын материалында. Колго токулган көлөмдүү килемдер, отуручка төшөөчү килемчилер жана таарылар. Мунун баарын Лейлектен бери Орду калага электик уздар алып келди. Ал тургай 100 жыл мурда токулгандарынан бери көргөзмөгө койду. Бирок эскилери менен жаңылары бири-биринен айырмаланып турат. Биздин апаларыбыздан калган биринчи согулган килемдер буга ыранга салынгандагы көк, кызыл, сары боекторго салып түшүрүлгөн. Азыркы килемдер боелгон эмес, анан көбүнчө кыргыздын орнаменттери баса көрсөтүлүп атат. Килемдеги оюлардын ар биринин маанисі да тереңде. Мына оюду биздин чеберлерибиз калпактан чызып алгандыгына байланыштуу. Муну биз калпак кайкалак деп
калпактын дагы баягы нускасын салып, муну арабы деп коет. Лейликте 7-ден 70 жашка чейинки аял заты килем согуунун баардык техникасын жакшы билет. Көргөзмөдө уздар шаймандары менен өнөр серисинин сүртүмдөрүн да көрсөтүп отурду. Лейлик килемдери мындай аштаманын жардамы менен токулат экен. Бул килем түксүз деп айтылат. Түксүз болгону эки бетинен тең сала берсе болот. Ал эми бул болсо түктүү килем. Түктүү килемди токуу өтө машакаттуу иш экен. Бул жактагы ар бир жипти кыя өткөрбөй, мына мынтип жипти байлап чыкканга туура келет. Анан бычак менен кесет. Андан аркысы кандай болот? Байлап бүтүп мына аркакты салабыз дагы токмок менен уруп чыгабыз. Ар бирин токмок менен уруп чыгабыз. Бул токмок менен уруп чыкканда пайдасы эмне? Пайдасы баягы тыкыс болуш үчүн. Анан бүткөндөн кийин анан тегиз болуш үчүн тараштап чыгабыз кайчы менен. Түгү жылма жакшы болуш үчүн. Жаңыча көз караш менен иштей баштаган уздар түктүү жана түксүз килемди да айкалыштырууда. Натуральный түрү менен неметкенбиз. Көө жебеш үчүн жаңгактын немесине кайнатканбыз. Ошон үчүн баркытный деп чыгат мына. Бир килемдин салмагы 40-45 килограммдай чыгат. Бирөөсүн жасоо үчүн 4-5 аял бери дегенде 15-20 күн талбай иштейт. Бирок кээде ага короткон эмгек акталбай килемдин наркынан ашпай калат. Деген менен ата-бабадан мураска калган лейлик килеминин жиптери эле эмес, боёгу да табигый таза болгондуктан океандын ары жагына чейин сатып алып кеткендер бар. Лейлик килемдери таза жүндөн жасалгандыктан ден соолукка өтө пайдалуу. Кышкысын жылуу болсо, жайкысын салкындыкты кармап турат. Гүлнара Касымбекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук биринчи канал. Бұл программабыздын соңку кабары болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылганын эсиңиздерге сала кетебиз. КТРК ЧКТК сайт аркылуу маалыматтар менен таанышып, программаларды онлайн түрүндө көрө аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.